лапали. Чего меня трогали? Уйдите. Артынан кармап, автобуста жаш кызга ыдык көрсөткөн кишинин видеоролиги интернет желилеринде талкуу болууда. Аскар Автодубай жашыруун голосу деп интернет желилеринде азыркы учурда жайылууда. Ушуга комментарий берип койсо жакшы болот эле дейт комментарийлерде. Россияда мусулмандардын мечити курулбасын деп митинг өткөзүшүүдө. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жол радионда ошончо жазбай коелу дейт. Аган адамдар бар, мерден ары группага пересайт эткен. Жол жөнүндө болду, тема чечилген го 2,5 болду. Ошо ойдон эле сүйлөй эле коюш керек ончу. Чынде, ошо скидка алганда жол киреден деп ошодон башталып атпайбы? Услугадан кылып берем, братан, чистамна, от души деп. Ар ким өзүн эле сүйлөгөнүнө эле жараша, бирөөдөн минус издебей ар ким өзүбүздү контроль кылайлы. Эркекче надел чыкты. Мына группадан дагычы. Ар ким ар мнениен айта бер. Я чоң машиналар, джиптердин бардыгын $3000 салам. Тегел 2,5 салбайм, братан, чоң машина, чоң месте элейт деп эле. Биз ошо мурункулар эле сплоченно жестко айтып койсок болду. Жигиттер, короче, 2,5 ким 2300дөн, ким 200дөн кылып аткан болсо, жестко, короче, деп болду. Анан өзүбүздөн сөз чыгып атса арзандатайлы, мындай кылайлы деп. Конечно, олорго жагы берек де. Кой качабы бекер жүргөндөн көрө 2,000ден салып туруп $300 жол кирадан жегеним зыңк болот депчи. Бизден зависет эт өзүбүздөн, Олар бизге карап иштешет де. Конечно, Илязе, ошентсең эле ба клиенттер жол кирадан арзандатты, кой өзүм барка сатып алайын дебейт. 1000 сомдон кылсаң мында ыраазы эмесе. Оны моюнга алыш керек. Куш болгон бек болсун, кызым. Бактылуу бол артына. Ой, красивая девочка. Жойда карма кызым, азыраак бузду алып кой. Ош шаарынын мэри жолдо кетип бара жатып 2 жашты куттуктаган видеосу тарады. Социалдык тармактарда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Докторбаев көчөдө кетип бара жатып үйлөнүп жаткан 2 жашты куттуктап акчалай берек берген видеосу тарады. Көпчүлүк интернет колдонуучулар шаар башчысынын жөнөкөйлүгүн баса белгилеп, жылуу комментарийлерди жазышууда. Ош базарында антисанитария, тамактар жерде, чымындар иттерде. Ош базарында соода жүргүзүүнүн абалы социалдык тармактарда чоң талкууга алынды. Колдонуучу базардагы антисанитариялык шарттарды сүрөткө тартып, коомчулукка көрсөттү. Видеодо тамактар жерге куюлуп, үстүн чаң басканын, эттердин үстүндө чымындардын учуп жүргөнүн байкаса болот. Бул көрүнүш жүрөктү оорутат жана адамдардын ден соолугун коркунучка салат. Ош базары өлкөдөгү эң ири соода жайлардын бири. Бирок бул абал ден соолукка зыян келтирүүчү, санитардык талаптарга туура келбеген шарттарды түзүүдө. Тийиштүү кызматтар бул көйгөйгө көңүл буруп, тазалыкты камсыз кылууга ыкчам чара көрүшү керек. Тажрыйбалуу ишкерлер, кардалар мындай абалды жоюу үчүн активдүү аракеттерди талап кылууда. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Орусияда мечит курууга каршы акция өттү. Пермдеги Жогорку Курия районунун тургундары кардан аялдардын сүлөкөтүн жасап, аларга хиджаб кийгизип, мусулман мигранттарды кемсинткен жазууларды илип коюшкан. Жергиликтүү тургундар мечит аларга коркунуч жаратат деген ишенимде. Алар аны бузуку мигранттардын мечити деп аташат. Булак Азаттык. Социалдык тармакта кызга ыдык көрсөтүү фактысы талкууланууда. Соңку күндөрү социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы коомдук автобустардын биринде кызга ыдык көрсөтүлгөнү тууралуу видео тарады. Видеодо кыз жигиттин аракетине каршы чыгып,
мени эмне кармалап жатасыз деп кыйкырып жаткандыгы көрүнөт. Ошол учурда башка эркек адам жигитке кайрылып, ары тур, кызга тийишпе деп эскертүү жасаган. Бул видеону көргөн социалдык тармактын колдонуучулары көптөн бери ушул сыяктуу инциденттерге көңүл бурган жок экенин айтып, колдонуучулар арасында нааразычылык пайда болду. Кээ бир колдонуучулар өз пикирин билдирип, мен бул кызды Тренд социалдык тармагында жазылып алганмын. Ага эң көп дегенде 18 жаш. Эмне биз бузукуларды актап келүүдө уялбайбыз? Андан мурда башка аялда ал эркекке да арызданган. Ал кыздарды аңдып жүргөн деген комментарий калтырышты. Мындай инциденттер коомдук тармактарда талкуу жаратып, коомдо гендердик теңчилик, зордук зомбулукту болтурбоо жана адам укуктарын коргоо тууралуу сөз кылууга түрткү берүүдө. Жол акысын төлөбөгөн 3 жүргүнчүгө айып салынды. Бүгүн 27 февралда Бишкекте муниципалдык коомдук транспортто жол акысын төлөө тартибин көзөмөлдөө боюнча рейд өткөрүлдү. Мындан ары алимент төлөбөгөндөр камалат. Мындан ары алимент төлөбөгөндөр камалат. Учурдагы мыйзамдарга ылайык алиментти төлөбөгөн учурда айып пул салынат же адам түзөтүү иштерине тартылат, бирок жогорку сот бул чаралардын натыйжасыз болуп жатканын белгиледи. Адам алимент төлөбөсө ал айып пулду да төлөбөйт. Анықтан биз жазаны күчөтүп камакка алууну сунуштап жатабыз деп билдирди жогорку сот. Бул тууралуу адвокат Шердор Абдыкапаров видео кайрылуу жасап, жаңы чаралардын маанисин жана алардын мыйзамдык негиздерин кеңири түшүндүрүп берди.